Достор, баарыңыздарга салам. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен торговля кылабыз. Торговля именно платформа Binarium'дан. Азыр бизде валютный пара евро-доллардан бир сделка на понижение ачылып турат. Бизде дагы 40 секунд бар ровно. Давайте 10 секунддук таймфреймге коебуз и байкайбыз да. В принципе, бул сделкабыз плюска жабылат деп ойлоймун. Пока сделкабыз плюска жабылганга чейин группада күн сайын кечки саат 9-да торговля кылабыз подписчиктер менен. Прогнозторумду бул жака жөнөтүп турамын да. Сиздер болгону менин сделкаларымды копировать этесиздер да, болгону платформага кирип, нужный валютный параны тандап туруп эле нужный времяны тандап сделка ачасыздар болгону. Обучение бекер, эч кимге акча бербейсиздер болгону. Условияны өтүшүңүздөр керек, и условияны өткөндөн кийин эле сиздер ушунун баардыгын бекер аласыздар да. Азыр биз сиздер менен торговлябызды уланта беребиз. Биздин основной сделкабыз плюска жабылыптыр, валютный пара евро-доллардан. Давайте 1 минуттук таймфреймге коебуз и графикти байкайбыз да. Смотрите, графигибиз уже на пониженияга кетип жатат. Бул жактан биз сиздер менен азыр 3 минутту тандап, сумма сделканы 10 000 рубльга коюп, бир сделка на пониженияга ачабыз да. Анткени бизде графигибиз на пониженияга кетип жатат. Мурунку ситуациялар деле кайталанып жатат да. Мурунку ситуациялар бизде кандай болгон? Пик болгон и графигибиз кайрадан эле дальше на понижение кеткен да. Мынакей трейдинг бул өзү негизи кайталанып аткан эле учурларды биз сиздер менен карап издеп табышыбыз керекпиз да. Биздин жумушубуз болгон ушул. Мынакей пик болгон, предыдущий ситуациялар и разворот. Пик, разворот. И азыр то же самое, пик болгон и кайрадан азыр разворот болуп атат. Кайталанып аткан ситуацияны биз сиздер менен кайталап зарабатывать этип атабыз. Менин биринчи советим бул үйрөнүү да. Постоянно үйрөнүү керек. Фундаментальный анализ, технический анализ, теорияны дагы билишиңиздер керек да. Анткени элементарно трейдинг эмне экендигин көбү билишпейт да. Жаңы нерселерди үйрөнүү керек. Биринчи советим ушул да. Экинчи советим бул торговая стратегия да. Торговая стратегия, эгерде ар бир трейдерде өзүнүн какой-то бир стратегиясы болот. Эгерде андай стратегияңар жок болсо, сиздер ошол стратегияны жасап чыгышыңыздар керек да, өзүңөргө удобный болуш үчүн. И ошол стратегия менен торговля кылуу керек. Торговая стратегияга эмнелер кирет да? Мисалы, канча сделка ачыш керек бир торговый сессияда, канча минуста, канча прибыльда болуу керек бир торговый күндө да, кайсы технический анализди колдонуу керек, ушунун баарын өзүңөр чогултушуңар керек да, пока стратегияңар өзүңөргө пайда алып келмейинче. И үчүнчү советим финансовый новосттар. Окуп туруш керек постоянно финансовый новостьларды. Жаңылыктар менен кийин рыноктон сделка ачып жатканыңарда силерге чоң жардам берилет. Анткени рынок көбүнчө новосттан кийин рынок катуу жылыш болот да. Түшүндүрүп кетейин, чоң финансовый жаңылык чыкса, ал адам кийин өзүнүн акчасын сактап калууга возможности көбүрөөк болот, же болбосо көбөйтүп алууга. Кээде новостьлер аябай катуу рынокко влиять этет, что какой-то бир рыноктор вообще нолго түшүп кетиши мүмкүн да, котировкалар. Рыноктон новостьларын постоянно изилдеп турушубуз керек. Так, биздин сделкабыз, экинчи сделкабыз плюска жабылды. Азыр биз сиздер менен бул жактан кайрадан эле по тренду на пониженияга ачабыз. Сумманы өзгөртпөйбүз. 3 минутка кайрадан эле сделкабызды на пониженияга ачабыз да. По тренду эле биз сиздер менен азыр трендтин артынан эле сделкаларыбызды ачып атабыз на понижение. Основном новичоктор туура эмес торговля кылышат. Торговля отургандан кийин какой-то бир стратегияңар болуш керек да. То есть 5-10 сделка ачышыңар керек болгону, эгерде ошо 5-10 сделканын ичинде минуста болсоңуздар деле же плюста болсоңуздар деле торговляны токтотконго аракет кылышыңыздар керек да. Анткени эгерде сиздер дальше торговля кылсаңыздар, анда сиздер азартка киресиздер и акчаңыздарды жоготуп ийиши мүмкүнсүңүздөр да. Ошон үчүн токтогонду да билиш керек да. Акыркы сделкабыз минуска жабылды. Бул жактан азыр биз сиздер менен кайрадан эле үстүнкү уровеньден на пониженияга ачабыз. Времяны 2 минутка коебуз и 2 минутка биз сиздер менен сумманы 25 000 рубльга өзгөртүп туруп, бир сделка на пониженияга ачабыз. Новичок болсоңуздар, бул нерселер со временем опыттар келет. А пока что ушу торговый стратегияларды үйрөнүшүңүздөр керек и акчаны туура колдонгонун да билишиңиздер керек да. Вот, биздин догонубуз валютный пара евро-доллардан плюска жабылды. Азыр биз сиздер менен бул жактан уже на повышенияга ачабыз. На повышенияга 2 минутка сумманы биз сиздер менен кайра өзгөртөбүз 10 000 рубльга и на повышенияга ачабыз да. Смотрите, бул жакта бизде
затухание болуп атат. В дальнейшем бул жерде азыр котировкада пробитие болот да. Пробитие именно на понижение, достор, на понижение. Анткени биздин максимумубуздар постоянно кичирейип кетип атат да. Мынакей пик, биринчи пик үстүдө болгон, далее экинчи пик уже кичине астыда болуп атат, и үчүнчү пик азыр кичине астыраак болот да, примерно бул жакта. И бул жактан уже графигибиз на пробитие кетиши мүмкүн да, на понижение. По техническому анализу көбүнчө ушундай ситуациялар болот. Так, бизде акыркы 10 секунд калды, и бул сделкабыз плюска жабылды да, бул сделкабыз да плюска жабылды, и биз сиздер менен уже прибыльга чыктык да. Ушу менен достор, бүгүнкү видеороликте көрүшөбүз. Обучение жана сигнал группаларга кошулуңуздар келсе, мага телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. Вход абсолютно бесплатный эле, эч кимге акча бербейсиздер, болгону сиздер мини условияны өтүшүңүздөр керек да, чтобы обучение жана сигнал группага кошулуш үчүн. Кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздар саламатта болуңуздар.